Менде бір-екі сұрау бар әле. Жалпы сөйлей тұрғанды мен жалпы жиында айтамын. Бірақ мындай сұрау атады. Мына сіздер берген отчеттің негізінде 2017 жылы тышқы қарызыбыз 300 миллион долларға көтеріліп кетті. Ички қарызыбыз 127 миллион доллар. Бұл тура маалымат па? Исқасатыш 2017 жылдың жиынтығы менен сыртқы қарызыбыз 4 миллиард 80 миллион доллар болды. Мен көбейгенді айтып отырмын, жалпысын түсініп тұрмын. 300 миллион долларға көбейіп кетті тышқы қарызыбыз. Bir жылдың ішінде тура? Жоқ, бүгінгі күнгі тышқы қарызыбыз 3 миллиард 885 миллион доллар болды. 2017 жылдың аяғына салыштырмалы 200 миллион долларға азайды. Жоқ, сіздер берген маалыматта жазылып тұрады. Өткен егер 16 жылы 3 миллиард салыштырмалы сіздер берген маалымат негізінде бүгінгі күнде тышқы қарызыбыз 3 миллиард 80 миллион тура? 3 миллиард 885 миллион доллар 28 февральға Демек 300 миллионға көбейді өткен жылда. Көтерілді. 2017 жылдың 31 декабрына салыштырмалы азайды. Қандай азайды? 2017 жылдың 31 декабрына қарата Таблица 18. 4 миллиард 80 миллион доллар болчу. Так. 28 февральға қарата 2018-дің сыртқы қарызыбыз 3 миллиард 885 миллион. Адылбек Әлеш, сіздер берген таблица 18. 2016 жылы внешний долг. 16 жылға салыштырмалы көбейді 17 жылы. Бірақ бүгінгі күнге салыштырмалы азайды. 17 жылда айтып отырмын да мен. 16-ға қарағанда көбейді? 16-ға қарағанда көбейді. 300 миллион көбейіп тұр. 300 миллион көбейіп тұр. Ішкі қарызыбыз 127 миллион көбейіп тұр. Эми мага түшүндүрүп берилечи. Ушул тышкы ички карызыбыз көбөйгөнү жалпы экономикалык көрсөткүчтөргө таасир береби? Көлөмү көбөйбү? Бул жерде тышкы карыздын негизги көлөмүн бизде жол тармагы, анан энергетика тармагына алып атабыз да. Энергетика тармагы бул экономикага түздөн түз. Адыл Алеш, жөнөкөй суроо бердим. Чет өлкөдөн бизге 300 миллион доллар келсе, биздин көрсөткүчтөр өзгөрөбү, өзгөрбөйбү? Чоңоёбу? Тышкы карыздын көлөмү чоңойгонун көрсөтөт. Бирок ал кайсы жерге багытталып атат, ошону Демек ал башка кеп, башка кайсы жерде багытталса деле биз аны мойнубузга алдык. Бюджетке кирди. Демек биздин көрсөткүчтөр көбөйдү, туурабы? Урматтуу кесиптештер, мына мен айткан эки цифра 427 миллион. Бұл 29 миллиард сом қарыз ретінде болып атат. Конечно, көрсөткүч жакшы көрүнөт да. А чынында турмуштан да болбойт да. Ошондуктан отурасыңар кыйналып азыр. Кайсы ишкана ишке кирди деп айта албайсыңар. Жеке ишкер киргизген ишкананы өзүңөрдүн эсебине киргизип атасыңар. Мамлекеттик ишкана бир да иштеген жок ийгиликтүү. Кайсын айта аласыңар Кумтөрдөн башка? Мамлекеттик ишкана ийгиликтүү иштеп жатып, бизге киреше алып келип аткандарды. Мегакомду айта аласыңар? Ал деле түшүнүксүз болуп турат кимдики. Экинчи суроо мындай. Азыркы жаш өкмөтүбүз, технократ өкмөттөрүбүз аябай жакшы жанагындай индикаторлор менен отчет берет да. Ошол индикаторлорду мен зерикпей карап чыксам, биздики doing business, свобода прессы, процветание индекстер төмөндөп кетти. Ал эмне себептен болгон? Наверное, экономика министри айтат го, же вице-премьер. Эмне себептен ушул негизги көрсөткүчтөр төмөндөп кетти? Вы вопрос поняли? Я понял, уважаемый Исхак Абсаматович, но вопрос по индикатору... Чуть ближе к микрофону, погромче можете? Вопрос по индикаторам, которые касаются свободы прессы, это не входит в компетенцию министерства. Еще раз. Говорю, вопрос по индикаторам, которые отражаются по свободе прессы. Я задал конкретный вопрос. По трем показателям, doing business, свобода прессы и процветание, у нас упали показатели. Почему? Сейчас, по doing... Нелогично. Что касается... Мы же должны лучше жить, светлее жить, законы поменяли, а у нас почему-то они показатели ухудшились. По doing бизнесу там у нас пошло уменьшение по 4 основным компонентам. Это налогообложение, это
Значит, экспорт, не экспорт, а имеется в виду доступ к рынкам третьих стран и еще ряд показателей. Ну, там... Жолдаш министр, қиналбай эле коңуз. Вам тяжело, не надо отвечать. Спасибо. Я понял. Набор слов мне не нужен. В образовательной системе правительство говорит, что 17 жылы 83 мың адамға мектепте окуучулардын саны көбөйдү деген. Туурабы? Ооба, туура. Акыркы жылдары контингент өсүп атат. Акыркы 5 жылда миллион бала кошулду бизге. Бир жылда мына 2017 жылы 151 миң бала көбөйдү. Жок, 83 мың адамға көбөйүп тур. Сиздер берген маалымат негизинде 16 жылга салыштырмалуу 83 мың адамга окуучу көбөйүп тур. Көбөйүп атат. Бирок ошол эле мезгилде мектептин саны 18ге көбөйүп атат. Мектептин саны 18 мектеп, бул Кошумча болду. жаңы мектептер, калган салынган мектептер это вот взамен новое строительство взамен аварийных школ. Жок, подождите. 83 мың баланы кайсы жерде окутуп атасыңар кошумча? Мурункунун санын тышкары. 18 мектепте. 18 мектепте эмес, жалпы 2236 мектепте окуп атат. Ну, анда парта кошуп атасыңарбы, комнатаны кошуп атасыңарбы? Адам саны көбөйүп атпайбы? Исхак Абсаматович, жыл сайын дагы бүтүрүүчүлөр болуп атпайбы? Жок, сиз бүтүргөн мектептерди жазып атасыңар. 18 мектепке көбөйүп туруп жалпы саны. 180 эмес. 18 мектеп көбөйүп тур. 18 мектеп бул таптакыр жаңы мектеп ачылган. Андан тышкары дагы бизде жаңы мектептер курулуп атат, это взамен старых школ, да. Бизден мисалы мына азыр 2236 жаңы мектеп бар. Анын ичинде дагы ошол 18 мектеп жаңы курулган. Андан тышкары дагы жыл сайын жаңы мектептер курулуп атат. Жаңы мектеп курулуп аткан мектептердин типтүү мындай долбоору, проектная мощность дагы көбөйүп атат. Мен түшүнбөдүм. Эски мектепти буздуруп, жаңы курулса ал жаңы мектеп болбойбу? Саасмат уруксатпы түшүндүрүп коеюнчу. Былтыркы 2017 жылы капиталдык салымдардын эсебинен 98 социалдык объект киргизилген. Ошонун 60-ы мектептерде. Анан сиз айтып аткан эски мектептин ордуна жаңы мектеп курулганда 150 орун болсо, ошол талапка жараша 275 же 350 орундук мектеп болуп калышы мүмкүн да. Типтүү мектептердин проектиси боюнча. Ошонун эсебинен жана окуучулардын саны көбөйдү деп жооп берип атат. Билбейм, Масалиев айыл өкмөттүн эместерге канча жолу кат жаздым. Премьер-министрге кат жазам мектептин курулушу боюнча. Премьер-министр Гостройго жиберет, Гострой мага отказ берет. Анан жаңы премьер-министрге чейин алмашат. Эмне кылабыз десе, кайра жаз дейт. А силер отчетты жазып атасыңар, мына урматтуу премьер-министр. Өкмөткө кирген 90 арыз муундардын 90%-ны положительно аткардык деп атасыңар. А эмне үчүн эл бизге кайрылып атат ошол эле арыздар менен? Катуу кеттиңер, 90%-ны чечип бердик деген маселе да. Мен депутат Масалиев, бир маселени коюп атам, 100% отрицательно чечилген. Бир мектеп боюнча. Анан мен сизге кайрылып атам премьер-министрге, сизден мурунку иштегенге. Мага жоопту начальник управления Гостроя кайтарып атат. Жок дегенде тартипке келтирбейсиңер. Депутаттар болгону 120 киши. Сизге кайрылса, сиз кол коюп бериңиз. Министрге кайрылсак, министр кол коюп берсин. Анан силер итти жумшайт, ит куйругун жумшайт дегенде бул адатыңарды токтотушуңар керек. Урматтуу Исхак Абсаматович, муну эске алабыз сөзсүз. Дагы бир маселе. Мына сиздер өкмөттүн отчетуна берип атасыңар. Орточо айлыгыбыз бүгүнкү күндө бизде 5-15 миң тегерегинде, туурабы? Мугалимдердики канча? Мугалимдердики 13.800 орточо айлыгы. Орточо алганда. Бул сиздин айлыгыңызды кадам жайдагы рядовой мектепте мугалим алган айлыгын баарын кошуп туруп, тең бөлгөндө средний айлык болот, туурабы? Министерство образования бар, бөлүм башчылардын баарын кошкондо, тең бөлгөндө жөнөкөй мугалимдин биринчи баштап жаткан мугалимдин айлыгы канча? Жөнөкөй мугалимдин айлык акысы бул от учебной нагрузки зависит. Ну, среднемесячная где-то тоже бир 18 миң. Канча? 13 миң. 13.800. Врачтыкычы?
Баштапкы айлык 5000, бирок ортолома айлык 13800. 5000. Баштапкы ооба. Анда мұғалімдер жырғап атат 18 мың алып. 8 мың. Эми ошол айлыкка жашаса болобу? Урматтуу министрлер, Бишкек шаарында. Болбойт да. Ал жанагы прожиточный минимумдан төмөн болуп турат да. Мен ойлоп атам да, биринчи көрсөткүчлөрдө коопсуздук мамлекетте, билим берүү, ден соолук сактоо система кетиш керек да. Жумуш менен камсыз кылуу. Отчетто канча жумуш орун түзүлгөн деп мен таппадым. Проект курулганда бүтөт ал. Канча жумуш орун пайда болду, канча завод, фабрикалар иштетти, бирден нерсе жок болуп атат. Ошондуктан мен ойлоп атам, бул жерде жетишпестик көп. Экинчиден коопсуздук деген айтып атасыздар. Мына жакында автоаварияны биз караганда фракцияда жана жогорку кеңеште. Бир жылда 19 000 адам машинада каза тапкан, туурабы? 19 000 адам. Согуш болгон Сирияда мындай болбой атат да. А биз коопсуздукту айтып атабыз. Ошондуктан мен ойлоп атам, бул жерде жетишпестик көп болуп атат сиздерде. И да бир мындай терс пикир болуп атат. Мына отчетуңар башталганда правительство занималось реализацией документов деп жазып атасыңар да. Андай жазбагылачы, вы не реализация документов, вы реализация программ, стратегий заниматься должны, а не документов. Канцелярский язык. Что кагаз керек? Анда жакында биз граждан жарандар деп айтпайбыз, единица деп айтышыбыз керек, единица граждан. Болбойт андай, мындай отчет даярдаганда менимче өзүңөр даярдап, элибизге түшүнүктүү болуш керек да. Анан дагы бир нерсе айтып кетейин. Мына премьер-министр еще Бабановтан баштап центр обслуживания населения деген бар экен, ГРСтики туурабы? Абдан кооз деп киного көрсөтүп, сизде көрсөтүп, эл жыргап, сүйүнүп, кубанып, гүлдөп, тимеле чуркап жүрөт. Жакшы болуп калды, эми паспортты тез алып калдык. Барып көрдүңөрбү жакын арада? Мен барып келдим жакында. Адам батпайт аякта. 2-3-5 жыл келип атат. Мен түшүнбөдүм, эмне жакшылык болду анда? Урматтуу Исхак Абсаматович, эми бул цондордун биз эмете беребиз да, көбөйтө беребиз. Улам ар кайсы райондордо бирден ачып атабыз. Ачып нагрузканы алып атабыз да, мурункудай эмес. Мен Бишкек шаарында айтып атам. Мен ошону айтып атам. Бишкек шаарында жана торговый центрлердин ичине ГРС баягы сарпталган акчаларга эме кылып атат, цондорду ачып атат. Биринин артынан бир цондор ачылып атат, сөзүнүн ачыгы. Бул жерде ишиңер дагы көп да. Аны жеткириш үчүн элибизге турмуштун өзгөрүшү үчүн аракеттер жасаш керек да. Анан бир гана премьер-министр барганда телевизордон көрсөтүп, таптаза тазалап койгон токтотуш керек да бул. Бирок мен ойлойм да, Премьер-министр барган жерде сиз эмес, мурунку премьер-министр барган жерде көчө шыпыртканды токтотуш керек да. Президент барганда жол оңдогонду токтотуш керек да. Алар барбаган учурда оңдош керек да баарына. Илгерки адаттарыбыз калып атат да. Сиз аны билбейсиз. Бирок сиз барган жерде тазалап коюшат. Шыпырып коет, жолду жууп коет. Турматский болбосун деп. Сиз аны билбейсиз. Эл көрүп турат баарына. Канчалык биз баарыбыз тең. Биз деле кызматкербиз. Өзүбүзгө көңүл буруп жакшылык кылсак, ошончолук бизди баарыбызды эл жаман көрөт да. Ошону эске алып жүрсөк туура болот эле. Калган нерсени өкмөттүн жалпы ишмердиги боюнча мен жарыш сөз болгондо өзүмдүн пикиримди айтам. Рахмат.